Урматтуу Кубат Үсөнкулович, бул азыр бүгүнкү экинчи маселеде аты аталып тургандай эле сиздердин министрлигиңиздердин тарабынан ачык айкындуулукту камсыз кылуу, мамлекеттик башкаруунун натыйжалуулугун жогорулатуу жана коррупцияга каршы күрөшүү боюнча көрүлүп жаткан чаралар деп аты аталып турат да. Бүгүн эми ушул сиздердин жалпы министрликте болуп аткан өзүңүздөрдүн ишмердүүлүгүңүздөр боюнча министриңиздер өзү келип кеңири маалымат берсе жакшы болмок негизи. Бирок эми кайсы бир жумуш менен жүрөбү, эми 2 орун басары келип турасыздар. Ошого утурлайлы, бул геология кызматы жокпу жетекчиси? Геология кызматынын директорунун орун басары. Жок, орун басары экенин билебиз, жазылып турат. Жетекчи өзү каякта, жокпу? Же жетекчи дагы министрге атаң талашып атабы орун басарын жүрүп? Башка эмеге тилүү Жок, ал дагы эме жүйөлүү себептер болуп калды, ошол накладка болуп калды. Ошондуктан биз 2 орун басары менен анан а кишинин орун басары менен келдик да, геология кызматынан. Орун басар дагы орун басарын жөнөтүп калыптыр да эми уже да. Эми чынында тияка накладка болуп, ал жакта важный мероприятие болуп калды. Ушул жактарда карап койсоңуздар, эми бул кеңири мындай маанилүү маселе да, сиздердин өзүңүздөрдүн кылып аткан, жасап аткан жумуштарыңыздар боюнча да кеңири маалымат берсе болот. Эми министрди макул түшүнөбүз. Анан эми калган орун басарды жөнөтпөй карап койсун ушул жакта аппарат. Сиздер дагы тапшырма берип койсоңуздар, кандай себеп болду? Кубат Үсөнкулович, сиз кеңири маалымат бердиңиз, ошо маалыматыңызда дагы айтып кеттиңиз. Бүгүнкү күндө сиздердин өзүңүздөрдө антикоррупциялык ички аудит системасы барбы? Бизде мына жанымда отурат, ошол уполномоченный коррупцияга каршы күрөшүү боюнча Бакыт Дайрабаевич Какешев бар. Андан сырткары 3 кишиден турган сектор бар. Внутреннее расследование деп, ички иликтөө боюнча. Рахмат. Бакыт Дайрабаевич, сизде сиз Саламатсыздарбы? кыскача маалымат берсеңиз, кандай баалайсыз өзү министрликтин ишмердүүлүгүн? Алишер Абибуллаевич, саламатсызбы? Жакшы сұроо бердиңиз. Биз өзүңүздөр билгендей, мурун деген ички аудит деген ар бир министрликте бар болчу. Бирок кийинки маалда ушул атайын укуктук ченемдик актыларга изменениялар кирип, бул азыр бир гана счетный палатада эле болуп калган да, бизде жок. Бирок биздин министрликте ички иликтөө сектору бар, 2 кызматкерден турган. Ошол ички иликтөө секторунун кызматкерлери ушул тарапта аябай чоң жумуштар алып барат. Рахмат. Кубат Үсөнкулович, бул министрлик жүргүзүп жаткан иштерде да, мисалы инвестициялык долбоорлордо, ошондой эле жалпы элге жеткирүүдө кандай ачыктык бар сиздерде? Коомдук талкууга коесуңарбы? Кандайдыр бир ишмердүүлүк жүргүзүп атканда бир инвестициялык чоң долбоорлорду кантип таанытасыңар? Кандай кылып реклама кыласыңар? Бул боюнча биздин Кыргыз геологияда сайтында илинет. Андан сырткары мен жогоруда белгилеп кеткендей, жанагы кандай документтер керек болсо, байланыш телефону бар. Андан сырткары жанагы эжен аклонго ошол арыз менен кайрылышат. Бизде Facebook, Instagram баракчаларында дагы чыгып турат. Рахмат. Руслан Кадырович, сиз эми буга чейин жетекчилик кызматта да иштедиңиз, бир топ мындай опытыңыз, тажрыйбаңыз мол да. Бүгүнкү күндө жалпы биздин ички инвесторлор дагы, сырткы инвесторлордон дагы геология кызматына нааразычылыктар көп бүгүнкү күндө. Канткенде жоёбуз эми ушул нерсе мындай толук кандуу бир чече албай атабыз да. Себеби кандай гана болбосун бул кең тармагындагы сиздердин мына лицензионный комиссияңыздар. Жумасына канча жолу өтүп атат лицензионный комиссия? Лицензионный комиссия баягы топтолгон материалдардын топтолгонуна карап өтүлөт. Баягы айтпайсызбы, ачык айкындуулук. Баягы эжен акного келет, официалдуу түрдө катталат, анан бир комиссия каралганда ортодо эсеп менен 15 күнүн ичинде кең катышуулардын суроо талаптары каралат. Азыркы күндө мен мына кечээ жакында кол койдум. Мындай айтканда просрочка комиссияда жок да. Кечээ эле буквально кол койдум, жана биздин общий отдел деп коет. Каралбаган суроолор депчи, ошондо кол койдум. Азыркы кезде лицензионный комиссияда кармалып турган суроо талаптар жок. Бүгүнкү күндө эч кандай очередь жокпу? Очередь жок. Анткени эгер топтолуп калган суроолор болгондо
шамасына 3 же 4 жолу караганга туура келет. Внеочереднойдагы эгерде ошол инвестордун талабы менен карап бергенге барбы өзү мүмкүнчүлүк? Бар. Анан эмне себептен бизге жарандар кайрылып атышат? Өчүрт жок, очередте турабыз, комиссия өтпөй атат деген жалобтар бар. Эгер ошондой баягы арыздануулар болсо, бизге мисалы немеге приемный күнүнө бир 5-6 киши келет, мага лично келип кайрылса болот. Эгер кайсы бир сотрудник же куратор атайын карматса, өзүм мындай контролго алып, суроо талабын карап, мыйзам чегине карап бергенге даярмын. Чоң рахмат. Бирок сиздер ар дайым жообуңуздар ушундай да, мен мисалы бир эле кишини айтып аткан жокмун. Жалпы республика боюнча айтып атам да, ар бир эле бизге кайрыла бербейт да. Мен кайрылгандарды мындай образын айтып атам да. Ошондой нерсе болбош керек да. Себеби карап комиссия боло турган болсо бар, же жок деп туруп айтса, алар дагы жылдап жүргөндөр бар. Ички бюрократия бар сиздердечи? Ички бюрократия. Может, жетекчилер сиздерге жетпей аткан болушу мүмкүн. Ошону да мындай тыгыз көзөмөлгө алып койсоңуздар. Бул жерде ошол Бакыт Дайрабаевич, сиздер дагы көзөмөлгө алсаңыздар ушулар боюнча. 2023 жылы 11 кишиге дисциплинардык эме берген экенсиңер, жаза алышкан экен. 2024 жылы 16га чыгыптыр. Бул деген сөз министрлик наоборот кыскарыш керек болчу да эми. Турабы? Ошондо бир көзөмөлгө алып койсоңуздар. Бул эми сиздерге сунуш катары. Биз дагы ошол элдердин, ишкерлердин үнүн бизге арыздагандыктан айласыздан айтып атабыз сиздерге. Рахмат. Суроо берүү үчүн